13 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, Болгариянын Бургас портунда Кыргызстандан барган жүк унаасынан 436 кг героин табылган. Ал унаанын кабель төшөлө турган темир конструкциясынын ичине жашырылган. Аны алып чыгаруу үчүн конструкциянын бир бөлүгүн кесүүгө туура келген. Табылган максат дээрлик $38 миллион бааланууда. Жүк алгач Кыргызстандан Грузияга, андан соң Болгариянын Бургас портуна барган. Каттам боюнча унаа андан ары Грекияга кетиши керек болчу. Айрым болгар ЖМКсы жүктүн казакстандык каттоосу болгонун кабарлап жатышат. Азырынча маңзат унаага кайсыл жерде салынганы так белгисиз болууда. Болгариянын баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын башчысы Иван Соколовдун айтымында, жүк унаасы портто узак убакыт туруп калгандыктан укук коргоо органдарынын көңүлүн бурган. Аны рентген менен текшерүү учурунда жашырылган героин табылган. Азырынча эч ким кармалган жок. Мамлекеттер аралык бул кылмышка тиешеси бар бир да адам табыла элек, деди жергиликтүү прокурор Георгий Чинев. Казакстандык ишкер Владимир Жуманбаев Forbes басылмасына курган маегинде Кыргызстан УКМКсынын аны Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылоого айыптап, издөө жарыялаганы тууралуу айтып берди. Жуманбаевдин айтымында УКМКнын бул аракети ал үчүн күтүүсүз болгон. Бул жөндө ишкер үй бүлөсү менен эс алууда жүргөндө ЖМКдагы жаңылыктардан уккан. Бул маселе боюнча кыргыз тараптан мага алдын ала эч ким кайрылган эмес. Мен дарегеме УКМКдан да расмий кайрылуу болгон эмес. Мен Бишкекке барып баарын айтып бердим. Беттештирүүлөр менен коштолгон 2 күндүк сурактан кийин мага тагылган айыптардын баары алынды, деди Жуманбаев. Казакмыс холдинг компаниясынын менеджери Владимир Жуманбаев Кыргызстандын Тоген тармагында 2003 жылдан бери ишкерлик менен алектенип келген. Кылмыштуу топту каржылоо айыбынан тышкары анын компаниясына чыныгы кирешелерин азайтып көрсөткөн деген да айып тагылган. Ишкер жүргүзүлгөн текшерүүлөр бул айыптоону ырастабаганын билдирүүдө. Жалпысынан Казакстанда ишмердүүлүк жүргүзгөн мезгилде $75 миллион жакын салык төлөдүк. Бул кыйла чоң сумма, деди Жуманбаев. УКМК Владимир Жуманбаевга быйыл 5-июнда издөө жарыялап, бирок 2 жумадан кийин кылмыш иши токтотулганын билдирген. Мекеменин маалыматына ылайык, ишкер Кыргызстанга келгенден кийин тергөө иштеринин жүрүшүндө аны Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобуна тиешеси жок экенин аныкталган. Париж Олимпиадасына катышкан спортчуларды Манас эл аралык аэропортунан мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият министри Алтынбек Максутов, спортчулардын ата-энелери жана жакындары тосуп алышты. 26 июндан 11 августка чейин өткөн Париж Олимпиадасына Кыргызстандан 16 спортчу катышты. 6 медаль жеңген Кыргызстан 206 өлкөнүн ичинен 68 орунга чыкты. Күмүш байгеге ээ болгон 2 спортчуга Мээрим Жуманазарова менен Мунарбек Сейитбек уулуна 10 миллион сомдон жана бирден автоунаа берилди. Кола байге ээлери Жоламан Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков, Акжол Махмудов жана Айсулу Төнөбекова 7 миллион сомдон жана бирден автоунаа алышты. Балбандар Айпери Медет кызына, Аял Лазаревке, Бекзат Алмаз уулуна жана Аматур Исмаиловго 1 миллион сомдон жана бирден автоунаа берилди. Дзюдочулар Айбек Кубанычбек уулу менен Эрлан Шеров, суучулдар Елизавета Печорских менен Денис Петрашов жана балбан Эрназар Акматалиевке 500 000 сомдон жана бирден автоунаа тапшырылды. Акчалай сертификаттарды жана автоунаа ачкычтарын президент Садыр Жапаров тапшырды. Азырынча кайсы спортчуга кандай автоунаа берилгени белгисиз. Бирок эски аянтка 2 Kia EV9, 4 Kia EV6 жана Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү 10 автоунаа коюлган. Мындан тышкары 75 000 сомдон бир нече миллион сомго чейинки акчалай сертификаттар башкы улук, жеке жана спортчулардын алгачкы машыктыруучуларына берилди. Ошондой эле Кыргыз курамасынын медициналык кызматкерлери да акчалай сыйлыктарды алышты. Баткен облустук администрациясынан Разаков шаарында жаңы муниципалдык мал базардын курулушу аяктап, жакында пайдаланууга берилерин кабарлашты. Мал базар 26 миллион сомго курулган. Анын 15 миллиону Баткен облусунун өнүктүрүүгө берилген каражаттан, 6 миллион 700 миңи Лейлек райондук өнүктүрүү фондунан, 3 миллион 654 миңи жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Учурда базардын бастырмалары курулуп, жерге асфальт төшөлүп, чарбалык имараттар салынып, таза суу жана жарык киргизилип жатат. Муниципалдык мал базар жана унаа базар куруу долбоорун ишке ашыруу үчүн мэриядан 6 гектар жер бөлүнгөн. Алдыда ал аймакка унаа, чөп, дыйкан базарларын жана унаа токтотуучу жай куруу планданган, дешти мекемеден. Атайын кызмат ишкер Жалил Атамбаев менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо жана кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүн каржылоо беренелери боюнча козголгон иштердин алкагында кармалганын ырастады. УКМКнын маалыматына ылайык, Жалил Атамбаев укук коргоо органдарында иштеп,
Ички иштер министрлигинде жогорку кызматтарды аркалап турган кезде ири өлчөмдөгү каражаттарга мыйзамсыз ээ болгон. Кызматтан кеткенден кийин ал каражатка курулуш бизнесин түптөгөн. Бизнесин баштоо үчүн салган алгачкы капиталын мыйзамсыз жолдор менен алынган каражаттар түзгөн. Муну анын мамлекеттик кызматкер кезинде мыйзамсыз байыганы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылганы ырастап турат деп жазылат УКМКнын билдирүүсүндө. Мекеменин маалыматына караганда Атамбаев бизнес империясын кеңейтүүнү көздөп, кылмыш дүйнөсүндө Салимбай Байбача деген ат менен белгилүү өзбек ишкери Салимбай Абдувалиев менен жакын мамиле түзгөн. Абдувалиев өз мекенинде мыйзамсыз курал сатуу айыбы менен соттолуп, Кыргызстан УКМКсы ага издөө жарыялаган. Абдувалиев Атамбаевка колдоо көрсөтүп, аны калкалап, бизнес жүргүзүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүп берип турган. Бул кызмат үчүн ал кыргыз ишкеринен ири өлчөмдө акча алып келген. Мындан тышкары бул иш боюнча экинчи айыпталуучу Салайдин Айдаров Абдувалиевдин кылмыштуу ишмердүүлүгүн жана Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышы бар экенин билип туруп, Өзбекстанда жүргөн кезинде Абдувалиевге ар тараптан сый урмат көрсөткөн. Өз кезегинде ал Айдаровдун Өзбекстандагы бизнес ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүп келген деп жазылган билдирүүдө. Атайын кызматтан мамлекеттер аралык уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер уланып жатканын кошумчалашты. Ташиевдин тууганы дагы бир айга тергөө абагында калтырылды. Бишкектин 1-май райондук соту УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасынын камактагы мөөнөтү 11-сентябрга чейин узартты. Ташиевдин тууганы ишкердин акчасын ыйгарып алууга шектелип, июль айынын ортосунда кармалган. Балбан Мурат Рамоновго козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Балбан өзү Акипресс агенттигине билдирди. Анын айтымында кылмыш иши 2-августта токтотулган. Рамонов 2023-жылы октябрдын аягында кармалган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин мыйзамсыз тапкан кирешелерин адалдоо үчүн аларды өзүнө каттатып, кийин айрым саясатчыларга өткөрүп берип турган. Балбан быйыл январда үй камагына чыгарылган. Рамонов Бишкектеги Айч Жүрөк ЦУМ соода борборунун ээси Анвар Габбазовдун жардамчысы катарында белгилүү. Буга чейин тергөө Габбазов Рамонов аркылуу Көлбаевке Mercedes-Benz 222 үлгүсүндөгү автоунааны белек кылганын, 2020-жылы октябрда ал экс-премьер-министр Сапар Исаковго берилгенин билдирген. 2023-жылы ноябрда Габбазовго Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тоогун каржылоо айыбы менен кылмыш иши козголгон. Быйыл июлда УКМК анын ишин токтотуп, Габбазов тергөө менен кызматташканын, жыйынтыгында анын кылмыштуу топту каржылоого тиешеси жок экени аныкталганын билдирген. Кайдыгер болбогула, прокуратура элден үй бүлөлүк зомбулук тууралуу маалымат берүүнү өтүндү. Көзөмөл орган сот сүйүндөгү барагына үй бүлөлүк зордук зомбулук темасында социалдык ролик жарыялады. Анда жубайлар кыйкырып, талашып, тартышып жатканда коңшулары кийлигишпөөнү туура көрүшөт. Үй бүлөдөгү зомбулук учурлары көбөйүп жатканына байланыштуу прокуратура жарандардын сергек болуусун жана үй бүлөдөгү зомбулуктун күбөсү болгон ар бир учур тууралуу укук коргоо органдарына кабарлоону өтүнөт дешти башкы прокуратурадан. Буга чейин Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулук учурлары көбөйгөнүн билдирген. Алардын маалыматына ылайык, 2024-жылдын 4 айында үй бүлөлүк зомбулуктун 4767 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 632 учурга көп.